Мешіт медресе Құдайға шүкір салынған бұл ең бір жақсы. Бірақ ошол мешіт медресе өзінің ақысын бере тұрған болса мектеп салалы. Мектеп салыңыз. Бекер салыңыз сағын, біреуні қойып қойыңыз, қолында жоқ, үй бүлелер үшін, балдар үшін бекер деп тұрып. Ошондай мектептерді ашып қойылы. Мынакей соғып. Андай мектеп таппайсың. Әрбір мектепке барсаң, салынды частный болып, байлық үшін, бизнес үшін ашылып кетіп жатады бүт мектептер. Алла жолдан бекер мектеп ашайын дагын жарияклар, реклама берейли, Facebooktан, башка жактан. Ушундай бир мектеп ачылды, шарттары менен, 3 мал тамагы менен бекер, колунда жоктор үчүн. Мугалимдерге айлыкты берип коелу. 2-3 достор көрүп атабыз, 10 этаж, 20 этаж үйлөрдү шаардын булуң бурчуна салып кетип жатабыз. А бирок эмне үчүн бир мектепти, 2 мектепти ушул шаарга бир айылга салып, колунда жоктор үчүн бекер келип 1-класстан 11-класска чейин окуп кетсин. Окуу куралы да бекер, тамак аш да бекер деп койсок болбой ушундай садакалар. Ойдун бүт баары эле ушул бир мешитти бекер салса болот, калганын бизнес кылыш керек деген ой кирип калыптыр да бизге. Келиңиздер, ошон үчүн колунда бар жигиттер чогулайлы дагы бир мектеп салалы. Колунда жоктор үчүн. Бир больница саладан колунда жок пенсионерлер ушундай инсандар үчүн бекер деп туруп ошол жакты бекер ачып жарыялап коелу иншалла.